Жергиликтүү бийлик быйыл Талас областында бурчактын килограммы 135 сомдон кем болбойт деп айткан. Ошол сөз куру болбош үчүн бүгүнкү күндө мына ушундай чоң завод курулууда. Бул жерде Талас областына дыйкандардын бурчактары кабыл алынып, экспортко чыгарылат. Аталган завод Талас областынын Миң булак менен Боотерек айылдарынын ортосунда курулууда. План боюнча бул ишкана эгемендүүлүк майрамында ачылат. Учурда курулуш иштери 80% аткарылды. Долбоор негизи урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде аткарылып жатат. Бул жака биз ушул ишкерлерге жеңилдетилген үстөк пайызы менен 200 миллион сом акча каражат куруп бөлүп бердик. Бул эң биринчи ушу заводду курганга. Заводду кургандан кийин анан биз буга чейин айтылгандай эле, Кудай буйрса, ушул завод иштеп баштагандан баштап 135 сомдон кем эмес баада ушул лопатка түрүндөгү фасолду кабыл алып баштайбыз буюрса. Бул заводдун өзгөчөлүгү дүйнөлүк стандартка жооп бере турган шарттар камтылат. Экспорт талабына шайкеш болуусу үчүн ар бир жабдууга көңүл бурулат. Ата мекенди көндүрүшкө мамлекеттен 200 миллион сом курулушка, ал эми ишти жөнгө салууга 800 миллион сом колдоо көрсөтүлүүдө. Бул ишкананын 80% курулуш иштери аяктап калды. Бүгүнкү күндө Турциядан биздин партнерлорубуз келип, азыр бүт линиябызды установкалары башталды. Саатына 10 тонна фасолду иштеп чыгарат буюрса. Өзүбүздүн бренд койгонбуз Талазия деген. Ошо бренд менен дүйнөгө таанымал кылып, FSC 22000 деген стандарттар менен чыгарганга бүт күчүбүздү жумшайбыз. Келишим боюнча бул ишкана Таласта көп айдалган ак түстөгү лопатка бурчагын кабыл алат. Бирок бул аймакта кызыл өңдөгү томат сортунда өстүргөндөр болгондуктан жергиликтүү бийлик азыр өндүрүүчүлөр менен сүйлөшүүдө. Азыр элдерден көп кайрылуулар түшүп атат. Томатный сортундагы баасын жогорулатып берүү боюнча. Ал сорту боюнча дагы жогорулатуу боюнча азыр балдар Европага кетишти. Мунун үстүндө да иш алып барабыз. Кудай буйрса, анда аракет кылабыз. Андан сырткары жанакы жеке ишкерлер буга чейин экспорт менен заниматься этип жүргөндөргө эч кандай тоскоолдук жок. Алар өзүнүн ишин уланта берет. Белгилей кетсек, өткөн жылы облуста 55 000 гектарга бурчак айдалып, 80 000 тоннанын тегерегинде түшүм жыйналган. Бирок баасы жылдагыдан арзан болгон. Ошондон улам быйыл аталган заводду куруу зарылдыгы келип чыккан. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.